Кыргызстан менен Орусиянын соода экономикалык, маданий, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактарда кызматташтыгы барган сайын артууда. Мисалы Кыргызстан ЭАЭПке мүчө болгон соң Орусияга экспорт 4,5 эсеге өскөн. Бул жөнүндө жакында Орусия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук Кыргызстанга иш сапары менен келген учурда билдирди. Ал сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп, анда кызматташуунун азыркы абалы жана келечеги жөнүндө пикир алышкан. Прибытие российских друзей такой большой делегации. Орусиядан мындай чоң делегациянын келиши өлкөдө эпидемиологиялык абал турукташып калганынан кабар берет. Абал турукташып калганына Орусия өлкөсүнүн дагы салымы чоң. Кыйын кырдаалда бизге ар тараптан колдоо көрсөткөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. В самое нелегкое время Россия нам оказала помощь. Алексей Аверчук Кыргызстанга соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынына катышууга делегацияны баштап келген. Ал ЭАЭПтин алкагында эки өлкөнүн өз ара кызматташтыгы, коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча, ошондой эле Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун натыйжалуу ишмердигин баса белгиледи. Эки өлкөнүн стратегиялык жана союздаш мүнөздөгү эки тараптуу мамилелерин баалай тургандыгын, коронавирус инфекциясынын жаңы түрүнө каршы россиялык вакцинаны Кыргызстанга жеткирүү маселеси артыкчылыктуу тартипте карала турганын айтты. Хочу передать вам самый теплый привет и наилучшие пожелания. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен өкмөт төрагасы Михаил Мишустиндин атынан салам жолдойм. Россия тарап Кыргызстан менен стратегиялык жана союздук мүнөздөгү эки тараптуу мамилелерди жогору баалайт. Эки өлкөнүн соода экономикалык жана инвестициялык кызматташуусунун динамикалуу өнүгүп жатканы бизди кубандырат. Наше торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество. Президент Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылдын февраль айында Москва шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Жолугушууда мамлекет башчылары Кыргыз-Россия эки тараптуу мамилелеринин өнүгүүсүнүн актуалдуу багыттары менен келечегин талкуулашкан. Ошондой эле Кыргызстан менен Россиянын кызматташтык жылынын салтанаттуу ачылышы Москва шаарында болуп, бардык багыттар боюнча 200дөн ашуун иш-чаралар мерчемделген. Это действительно большое, знаменательное событие для наших стран и народов. Эки тараптуу кыргыз-орус мамилелеринин өнүгүүсүнүн актуалдуу багыттары менен келечеги кең. 2019-жылы макулдашылган Кыргызстан менен Россиянын эриш аркак жылын Москвада салтанаттуу түрдө ачылышын канааттануу менен белгилейм. Бул эриш аркак жылынын алкагында мерчемделген 200дөн ашуун иш-чаралар дээрлик бардык багыттар боюнча өнүгүп келе жаткан эки тараптуу мамилелерге пайда алып келерине ишенем. Россиянын жана Евразес мамлекеттеринин жетекчилиги менен бирге сиздердин жашоо, окуу жана иштөө шартыңарды жакшыртуу ишибизди мындан ары да уланта беребиз. Россиянын жалпы элинин жана жетекчилигинин Кыргызстандыга болгон жылуу мамилесин баса белгилейм. Муну биз абдан жогору баалайбыз. Сиздер, урматтуу мекендештерим, биздин өлкөбүздү өнүктүрүүгө чоң салым кошуп жатасыздар. Биз чет өлкөлөрдөгү мекендештерибиз менен байланышты бекемдөөнү артыкчылыктуу багыт катары кармайбыз. Жакында өткөн өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында кызматташтык жылына карата мерчемделген иш-чараларды аткаруу маселеси көтөрүлүп, пандемияга байланыштуу салтанаттуу жабылыш аземи кийинки жылга калды. Ошондой эле Россия тарап жакында Сооронбай Жээнбековдун Москвага келишине даярдыктар көрүлүп жаткандыгын билдирди. Эксперттер Кыргызстан менен Россия пандемияга каршы биргеликте күрөшүп жаткандыгын айтышууда. Өлкөдө колдонулуп жаткан ПЦР тесттердин 50% Россиядан алынып келинген. Кыргызстандык дарыгерлерге жардам катары Орусия биринчилерден болуп өзүнүн дарыгерлерин жөнөткөн. Кыргызстан менен Россия мамлекетинин ортосунда мамилелер баягы өз нугунда келатат десек болот. Себеп дегенде биз Россия тарап бизди ар дайым колдоп келет, ачыгын айтканда. Ар тараптуу экономикалык жактан, саясий жактан дегендей эл аралык мамилелерде биздин эки тараптуу мамилелерибиз баягы бекемдеп, өз нугунда келатат десек болот. Анан мисалы мына быйылкы эле жылды алсак, 2020-жылы мамлекеттер дүйнөлүк коомчулук ар кандай баягы кыйынчылыкка, ушул пандемиянын аркасынан кыйынчылыктарга дуушар болду. Анан мисалы өзгөчө мисалы бири-бирин колдоо, бири-бирине кызмат көрсөтүү, жардам берүү маселелери көтөрүлдү. Бул учурда мисалы Россия тарап Кыргызстанды калтырган жок.
Акыркы жылдары Кыргызстан менен Венгриянын да кызматташтык мамилелери алдыга жылууда. Эки өлкө дипломатиялык мамилелерди орноткондон берки Венгрия премьер-министринин Кыргызстанга алгачкы визити 3-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дал келди. Hálásak vagyunk, hogy részt vettünk a világjátékokon. Урматтуу президент, сиз бизди кабыл алгандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул күндөрү бизге карата көргөзгөн достугуңуз жана сыйыңыз үчүн рахмат айтабыз. Биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышканыбызга кубанычтабыз. Бул дипломатиялык мамилелерди орноткондон берки Венгрия премьер-министринин Кыргызстанга алгачкы визити. Биз эки тараптуу достук мамилелерди тереңдетебиз. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунда биргелешкен экономикалык комиссия түзүүнү, соода, айыл чарбасы, экология, фармацевтика, инвестиция тартуу, билим берүү жана маданият багыттарындагы мамилелерди тереңдетүүнү чечишкен. Эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү максатында Венгриянын Эксим банкы Кыргызстан үчүн көлөмү 65 миллион АКШ долларына барабар насия линиясын ачкан. Венгриянын премьер-министри урматтуу Виктор Орбанга терең ыраазычылык билдирем. Şu вакытта Кыргызстанга ушундай расмий сапар менен келгенге биздин жолугушуубуз ачык айкын абдан жакшы маанайда өттү, ийгиликтүү өттү. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин şu мамлекеттерди байланышты чындоого, элдерибиздин карым-катнашын жакындатууга, ишкерлер чөйрөсүндөгү кызматташтыкты кеңейтүүгө мына багытталды. Венгрия тарап кыргызстандык жаштар үчүн Венгриянын жогорку окуу жайларына билим алуусу үчүн стипендия квотасын көбөйтүүгө даяр экенин билдирген. Бүгүнкү күндө Венгрияда квота боюнча 180ден ашык студент билим алып келет. Чоң делегация Венгрия Республикасына расмий сапары менен барган атат. Ал делегациянын курамында биздин дагы министр бар. Биздин министр кошумча протоколго кол койгон атат. Ал кошумча протокол 75 квоталык орунду 150гө көбөйткөн атат. Демек биздин көбүрөөк дагы жарандар билим алууга мүмкүнчүлүк алып калышат. Жыл сайын Венгрия тарабы менен Кыргыз Республикасынын министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги кышында кабыл алуу процессин баштайт. Ошондуктан эмки жылкыга биздин жарандардын арасында Венгрия Республикасынын жогорку окуу жайларында билим алууга мүмкүнчүлүк каалагандар болсо, быйыл жыл кышындан баштап биздин расмий сайтыбызды карап, маалыматтарды издеп, бизге келип даярданып башташсын. Эки өлкөнүн расмийлеринин жолугушуусу учурунда президент Сооронбай Жээнбеков чет өлкөлүк инвесторлор үчүн Кыргызстанда берилген артыкчылыктар, ишкерлер үчүн берилген бажы жана салык жеңилдиктери тууралуу айтып берген. Мамлекет башчысы жаштар мамлекеттин келечеги экенин белгилеп, Виктор Орбандын бул чөйрөдө кызматташтыкты күчөтүү жөнүндө сунушун колдогон. Ошондой эле өлкө башчы Венгрияга бараарын баса белгилеген. Канат Жолочиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.